Бул KG сайты даярдаган Кыргызстанда жана ошондой эле дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар топтому менен тааныштырабыз. Кыргызстан жарандык көйгөйү менен күрөшүүдө дүйнө элине үлгү көрсөттү. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюму маалымдады. Маалыматка караганда, Кыргызстанда 5 жыл аралыгында жарандыгы жок жүргөн адамдардын саны 13 миңден 0 түшкөн. Бишкекте өткөн 4-июлдагы салтанаттуу иш-чарада жарандыгы жок 50 кишиге паспорт, ошондой эле 15 балага күбөлүк берилди. Алар кезекте турган акыркы адамдар болчу. Эми бул өлкөдө жарандыгы жок адам калбады деп айтылат маалыматта. Бириккен Улуттар уюмунан маалымдашкандай, дүйнөдө 10 миллионго жакын адамдын жарандыгы жок. Алардын 500 миңи Европа өлкөлөрүндө жашайт. Өкүндүргөнү, ондогон бала документи жоктугунан эч кандай укукка ээ эмес. Коомдук канал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жубайынын мыйзамсыз иштерге аралашканы боюнча журналисттик иликтөө жарыялады. Анда президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Манас Арабаевдин Раиса Атамбаевага каршы көрсөтмө берип, кытайлык ишкерлердин мүлкүн тартып алууга катышы бар экени айтылган. Алмазбек Атамбаевдин штабы бул маалыматты каралоо деп алып, мурдагы президенттин тараптарларынын каршылык акциясынан алаксытуу катары сыпаттады. Коомдук телеканалдын курамына кирген Ала Тоо 24 каналында 2-июлда көрсөтүлгөн журналисттик иликтөөдө Кыргызстанда ишкерлик менен алектенген кытайлыктар туш болгон мыйзамсыздык баяндалган. Анда чет өлкөлүк ишкерлер Бишкекте салган көп кабаттуу үйдү Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рустам Маманов, ишкер Рустам Ваинов мыйзамсыз түрдө тартып алганы, ага сот президенттик аппараттан колдоо көрсөтүлгөнү айтылган. Президенттик аппараттын соттук реформасы жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манасбек Арабаев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин аялы Раиса Атамбаевага каршы көрсөтмө берип жаткан видеодо ал мыйзамсыз иштерде экс айымдын суранычы менен барганын билдирген. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын расмий өкүлү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Кундуз Жолдубаева коомдук телеканал тараткан маалымат чындыкка кошпой турганын айтты. Аида Салянованын баш коргоо чарасы өзгөртүүсүз калды. Мурдагы баш прокурор Аида Салянова 26 августка чейин камакта калат. Мындай чечимди Бишкек шаардык соту бүгүн 5-июлда кабыл алды. Эскерте кетсек, Салянова мындан 1 ай мурун мыйзамдагы ууру Азиз Батукаевди чыгарууга тиешеси бар деген шек менен кармалган. Бишкек шаарынын мурдагы башчылары Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматов темир тор артында дагы 2 айга калтырылат. Бул тууралуу бүгүн 5-июлда белгилүү болду. Маалым болгондой, соттук отурумдун жүрүшүндө прокурорлор Кулматов менен Ибраимовдун баш коргоо чарасын өзгөртүүсүз калтырууну суранышкан. Өз кезегинде айыпкерлердин жактоочулары мындай сунушту негизсиз деп табышкан. Жыйынтыгында эки тараптын пикирин уккан сот Кубанычбек Касымбеков борбордун мурдагы башчыларын 6 сентябрга чейин камакта калтыруу чечимин кабыл алган. Театралдык оюн-зок мекемелеринин имараттарын капиталдык оңдоо максатында Финансы министрлиги белгиленген тартипте Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитети менен макулдашып, Маданият, маалымат жана туризм министрлигине төмөнгөдөй финансылык каражат бөлүү чечимине премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. 84,605,100 сомду Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын имаратынын капиталдык оңдоого, 97,658,300 сомду Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик улуттук орус драма театрынын имаратын капиталдык оңдоого жана 16 миллион сомду Султан Ибраев атындагы Ош улуттук драма театрынын имаратын капиталдык оңдоого бөлүндү. Бишкектин Айчүрөк соода борборунун жанынан сабалган нигериялык жаран каза болду. Окуя 2-июль күнү Бишкекте болжол менен саат 16:00 Айчүрөк соода борборунун жанынан болгон. Жабырлануучу реанимацияда комада жатып 1 күндөн кийин каза болду. Кылмышка шектүү катары 22 жаштагы кыргызстандык жигит кармалган. Маркум Бишкектеги Кембридж School мектебинин директорлугун аркалап, англис тилинен сабак берчү. Анын сөөгү Арча Бешик айылындагы көрүстөнгө коюлары маалым болду. Өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппарат башчысы Молдакун Абдулдаевдин сөөгү шемби күнү жерге берилет. Бул тууралуу облус жетекчилигинин маалымат кызматы кабарлады.
Молдакун Абдылдаевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты 2019-жылдын 6-июлунда саат 10:00 Бишкек шаары Каражыгаш жаңы конушу Тастой көчөсү номер 39-үйдө өтөт деп жазылат маалыматта. Эскерте кетсек, атка минер үй бүлө мүчөлөрү менен ат баштан келе жатып жумгалдан дайынсыз жоголгондугу 30-июнда кабарланган. Кийинчерээк анын автоунаасы Көкөмөрен суусуна түшүп кеткендиги маалым болгон. Издөө иштеринин натыйжасында 2-июлда Молдакун Абдылдаевдин жана анын айдоочусунун жансыз денелери табылган. 4-июль күнү анын 8 жашар небересинин да сөөгү табылган. Анын жубайы жана уулу азырынча табыла элек. Белгилүү болгондой, Молдакун Абдылдаев бул кызматка келгенге чейин парламенттеги президенттин ыйгарым өкүлү кызматын аркалап келген. Ошто ит капкан 7 адам кутурмага каршы эмделүүдө. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар маалымдайт. Ош облусунун Араван районунда 7 кишини 2-июль күнү ит тиштеп алды. Алардын 2 жаш балдар. Саламаттыкты сактоо министрлигинин билдирүүсүндө алар азыр кутурмага каршы эмдөөдөн өтүштү. Абалы канааттандырарлык. Азимбек Бекназаров уулу Руслан Бекназаровдун президенттин аппаратка эксперт болуп кызматка дайындалышы боюнча төмөндөгүдөй оюн билдирди. Ал баласы өз алдынча чечим кабыл алып, карьерасындагы өзүнчө жүргүзөрүн белгиледи. Бул анын өзүнүн эмгеги, ар тармакта иштеп, тажрыйба топтоп жүрөт. Жаш курагы деле бир топ болуп калды. Мына эл өкмөтү болуу үчүн 3 жолу ат салыштыгы дейт Азимбек Бекназаров. КСТПнын саясий кеңешинин мүчөсү Адил Турдукулов Алмазбек Атамбаевге каршы пикирин айтты. Ал Facebook баракчасына жарыялаган постунда өз пикирин айтып, коюну туура көргөнүн белгилейт. Мен Сапар Исаков менен Абдил Сегизбаевди таза, коррупциядан алыс кадрлар жана алардын орду бийлик органдарында деп эсептебеймин. Өлкөдө аларда башка аты булганбаган прогрессивдүү кадрлар толтура дейт ал. Белгилей кетсек, кечээ форум имаратынын алдында митингге Алмазбек Атамбаев өкмөттүн отставкасын талап кылып, Сапар Исаковду кайра премьер-министр кылып дайындоону сунуштаган. Ошондой эле Атамбаев партиянын келечектүү саясатчылары катары Мээрбек Мискенбаев, Мирбек Айтикеев жана Темирлан Султанбековдун атын атаган. Адил Турдукулов жаз айындагына КСТПга кайра кошулуп, саясий кеңештин мүчөсү болуп дайындалды. Казакстандын жарылуу болгон Арыс шаарынын тургундарынан уурулук боюнча 100дөн ашуун арыз түшүп, тонолгон мүлктүн жалпы баасы 20 миллион теңгенин тегерегинде экенин жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, азырынча 120 арыз түшкөн. Уурулук шаар тургундары калаадан чыгып кеткенден кийин болгон. Талаптануучулук жашоочулар эвакуацияланып жатканда да жасалган. Ал учурда эл паникага алдырып, эч нерсеге карабай шаардан чыгып жаткан эле. Биздин маалымат боюнча уурдалган мүлктүн жалпы баасы 20 миллион теңгенин тегереги деп кошумчалады жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү. Белгилей кетсек, 24-июнь күнү саат 9:20 Казакстандын түштүгүндө жайгашкан Арыс шаарындагы аскер бөлүгүндөгү курал жарак кампасындагы жарылуу болгон. Элди ыкчам кызматынын адистери, Ички иштер министрлиги жана Коргоо министрлигинин өкүлдөрү эвакуациялаган. Жарылуудан 3 адам көз жумуп, 90га жакын адам ооруканага жаткырылган. Аталган шаарда 43 000 киши жашайт. Волк KG сайтына жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктар менен кабардар болуңуздар.